Илгери өткөн заманда бир мышык каңгып жүрүп өлүп жаткан арстанга жолугат да анын жетим калган күчүгүн бооруна кысып эмизип асырап алат. Убагы келип арстандын күчүгү албарс азуулуу чоң арстан болуп өсөт. Өз тамагын өзү таап жей баштайт. Бир күнү карды ачкан арстан өзүн асырап чоңойткон мышыкты жемек болот. Мышык тигинин жаман оюн сезип, андан мындан бир тийип талдын башына чыгып кетет. Ошондо арстан мышыкка: «Ой, ак сүтүң эмизип асырап баккан энем, тууган энемден да ысыксың. Бар акылыңды үйрөтүп бакканда эмне үчүн ушул тал башына атып чыкканды үйрөткөн жоксуң?» дейт. Анда тал башында турган мышык: «Олду айланайын, кайрымдуу балам. Сени кичинекейиңден боорума басып өстүрдүм. Билген акылымдын баарын үйрөттүм. Бирок кулкунуңдан коркуп, бир өнөрүмдү үйрөткөн жок элем. Аным акыл болуптур», дептир. Ошондон улам кулкуну жаман кууратат деген макал калыптыр.